Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу Манас телеканалынын көрөрмандары, сиздер менен биргеликте Рамазан айында түрк дүйнөсүнүн ашканасына бардыгыбыз чогуу башпагабыз. Жана сиздер менен биргеликте түрк дүйнөсүндөгү эң мыкты делген тамактарды кантип даярдалат, анын бардыгын сиздер менен бөлүшүүгө аракет кылабыз. Бүгүн дагы биздин студиябызда Бакыт жана бүгүн Бакыт бизге хоплама деген тамак сапар эткен. Өзбек туугандардын ашканасынан. Бул негизи хоплама деген атын карап көрдүм. Бул неден чыгыптыр, кантип жазылат, эмнелер керек? Саламатсыздарбы, сиздер менен Бакыт. Бүгүн сиздер менен биз хоплама тамагын жасаганга аракет кылабыз. Хоплама бул өзбек ашканасынын белгилүү тамактарынын бири, жана ошондой эле мунун кыскача окуясы бул күтпөгөн коноктон башталат. Бир өзбек болуптур, ал аябай меймандос, жоомарт, кыргыздарга окшош эле. Кыргыздар да меймандос келебиз аябай. Ошондой бирок аябай кедей экен да. Бирок бір күнүнүн биринде анын үйүнө күтпөстөн коноктор келет экен. Ал ошол меймандостугун кыйбастан өзүнүн үйүндө болгон азыктар менен тамак жасаптыр. Жана ошондой эле бул тамак бат-баттан жасалып, жана бат-баттан желген үчүн хоплама, хоп-хоп жемек деген түшүнүккө келет экен да. Бат-баттан деген сөз экен да. Хоплама же болбосо хаплама деп коюшат экен өзбектердин аталышында. Бул бат-баттан жасалып, бат-баттан кайнап пышып, анан жегенде да бат-баттан жешет экен. Ошондой эме келет экен. Бүгүн бизге эмне керек ал үчүн? Бүгүн бизге эт керек болот, бир аз майлуу, өтө майлуу эмес. Жана ошондой эле түрп, калемпирден 2-3 түрүн алсаңыздар болот. Өңүтүсүн ар кандай кылып пияз, сарымсак, сабиз, жана ошондой эле ашкөктөр керек болот. Ашкөктөрдөн укроп жана кинзаны колдонсоңуздар болот. Жана ошондой эле бизге томат пастасы, сары май жана татмалдар керек болот. Алгач отту ачып алабыз. Биз сковородканы ысый беретсин. Ага чейин этти кесип алабыз. Этти туура алабыз. Этти 1 сантиметр өлчөмүндө өтө майда эмес, бирок өтө чоң эмес. Кылып турабыз. Жок, мындагы майдалайбыз. Мындайраак кылып. 4 бурчтук кылып турабыз. 4 бурчтук кылып чарчы ушундай. Абдан жакшы экен. Өзбек ашканасында дагы көп жашылчалар дагы бар экен, а? Ооба. Биздикине салыштырмалуу. Жок, биздикинде эле эт дагы көп колдонулат. Уй эти, кой эти. Оразодон негизинен биз бир күн кечки ачка жүргөндүктөн кечинде тамак бир аз суюураак болсо жакшы. Бул ошол суусу көбүрөөк, симиңдүүсү жеңил болот. Себеп дегенде кургак заттардын кириши өтө оор болот. Жана ошондой эле шам-шум эткен тамак аштардан качканга аракет кылыш керекпиз. Ашкаданыбызды жабыркап калбаш үчүн. Демек азыр биз муну сары майга куурулат экенбиз, э? Албетте. Өтө пайдалуу да, ден соолукка сары май негизинен эле. Анан кичине эттин өзүнүн майынан да туурап коет экенбиз, э? Майдан эч жокто коркпош керек. Май бизге пайдалуу, себеп дегенде бул биздин өтүс иштетет. Өтүс иштеп туруш керек, болбосо бүтүлүп, өттүн түтүкчөлөрү бүтүлүп калат. Холестерин болот этти көп жебегиле деп айтып атышпайбы? Майларды. Ага кандай карайсыз? Жок, биз деген даамдуу болсо жебеш керек. Жок, адам аласы деген илгертен жеп келген да. Биздин ашкаданыбыз буга көнүп, атайын ферменттер бөлүнүп чыгат да. Ал негизи кийинкисинен ал миф болуп, бул ошол маркетингдин эмеси да, бир ойну да. Негизинен муну жеп туруш керек. Аябай көрүчөмдө эмес. Калган организмибиз сурайт, э? Албетте. Ошондой эле вегандар эт жебейт, мисалы үчүн, бирок бизде мындай алмаштырылгыс протеиндер бар этте. Биз ал протеиндерди жеп турушубуз керек. Биздин булчуңдарыбыз, дене боюбуз, тулку боюбуз бир калыпта өсүш үчүн. Же болбосо улакты кантип тартабыз, э? Анда эмес этти куурулат экенбиз азыр. Месе ысыды, бир аз сары майдан. Жана эти үстү салабыз. Алып, жакшы куурулуп кеткен. Мисалы, эмне туура турайбы? Жакшылап куруйбуз, этибиз курула берет, ага чейин пияз тура алабыз. Пиязды дагы өтө чоң өлчөмдө эмес. Сен пияз тураңды карап эле туруң келет го, я? Биздин колубуз көнүп калганда. Демек, биз бүгүн өзбек ашканасынан хопламаны жасап жатабыз. Ал үчүн этти сары майга кууруп алдык жана ага керектелүүчү азыктарды азыр кошобуз. Пиязды дагы өтө эттин өлчөмүнөн бир аз кичинекейрээк кылып туруп алабыз. Өтө чоң кылып кереги жок. Этибиз бир аз жакшылап курулгандан кийин
Piyazı salып, piyaz менен кошо куруйбуз. Piyaz менен экибиз курулуп жатканда биз сабис менен түрттү туруп алабыз. Негизинен эле тамак жасап жатканда канчалык биздин жемишибиз, азыгыбыз кечирээк бышса, ошончолук эрте салабыз, канчалык эрте бышса, ошончолук кеч салабыз. Бул бизге азыктын витаминдерин, өңүтүүсүн жана келбетин сактаганга жардам берет. Эзилип кетпейт. Витаминдердин баары абага чыгып кетпейт. Анын бардыгы бизге жетет экенде. Демек биз биринчи пиязды салып алып келебиз, андан кийин келишимче союз менен түрт салабыз. Канчалык катуу болсо, канчалык кеч бышса, ошончолук эрте салабыз. Демек пияз катуу экенде. Пияз негизинен бул катуулугунан эмес, бул ошол эт менен экөөнүн ширеси аралашып, этти дагы дамын чыгарып, жана эттин жумшатканга жардам берет. Ошол себептен пиязды биринчи салып алып келебиз. Жакшы. Hazır болсо түрүп дедің, ретика деп көмүп калыптырмын. Орусчага тилибиз алышып калды, көнүп калды эми, ошондо деле. Бирок ошол ретиканы көбүнчө жана Скандинавия, анан эме өлкөлөрүндө көп колдонушат го. Кайсы өлкө? Англияда. Билишимче ооба. Негизинен эле ар бир ашкана, улуттук ашкана ошол биздин жергиликтүү жашаган аймагыбызда эмне кандай жаныбарлар бар болсо, ошолор канчалык көп болсо, ошого жараша улуттук ашкана өнүгөт. Мисалы үчүн биздики айыл чарбачылык кийин өнүктү да, ага чейин биздики мал чарбачылык болчу да. Ошон үчүн биз эт көп жейбиз да. Бирок ошол учурда табиятта өскөн пияз, сарымсактарды колдонуп келгенбиз. Демек азыр биз союзду куруп алабыз, андан кийин түрүп салып келебиз. Андан кийин булар курулгандан кийин суу куюп коебуз. Курулгандан кийин томат пастасын салып туруп куруп алабыз жакшылап. Андан кийин куругандан кийин бир аз суу куябыз. Бир сыра кайнагандан кийин, анан кийин картошка менен калемпирди салабыз. Демек буга да картошка калемпир керектелет экен. Так, биз калемпирлерди дайына берели. Муну дагы 4 бурчтук кылып туруп алып келебиз. Бардыгын бир формада. Эзилип кетпейби чалык майда турганда? Жок. Ошол шарга жакын. Шайын дегенге 10 мүнөт калганда салып койсоңуздар, бул дамын дагы жоготпойт, өңүн дагы жоготпойт, эзилип да кетпейт. Жана витаминдердин баарын сактап калат. Демек бул суу куйулгандан кийинки салынчу болуп калат экенде, картошка жана бул. Так. Биздин сабиз түрп жана пиязды сетибиз курулду. Бир аз томат пастасын салабыз. Бул бизге өңдү берет, жана түстү берет, жана дам берет. Томат пастасын салганда жакшылап курулаш керек, себеп дегенде жакшылап курубасак бул кыйгылдаамды берип калат да. Жакшы курулбаса бир кызыктай даам келип калат. Курубастан салып жиберсеңер, суу мисалы үчүн шорпого эмеге бул кыйгылдаамды берип калат, аябай. Жакшылап курулаш керек. Шекер салып коюш керек го деп ойлонуп атпайбы? Кескесте чын ошондой даам. Шекер салгандар бар, бирок адат негизинен шекер бизге өтө пайдалуу болгондуктан биз ушундай семелер колдонобуз, сырларды колдонобуз. Сиз дагы келечекте ушундай куруп, хоплама жасап калсам, жакшылап куруп, хоплама деле эмес, эми болгондо үйдө мисалы үчүн лагман жасаганда, дымдама кылганда. Демек жакшы курулуш керек экен да. Биздин күнүмдүк жашообузда көп эле колдонулат. Көп айтасың. Калың жаппай куруйт экенсиң да? Биз себеп дегенде бизге деген курuganda бул ашыкча суу жок болуш керек да. Суу бар болсо курулбайт, бул анда эме демделген болуп калат да. Эгерде биз крышкасын жаап койсок, бул бууланып, суусу кайра тамчылай берет да. Ошондой болбош үчүн биз ачып алып куруйт экенбиз. Түшүнүктүү. Үйдөн да көп жашайсың го хопламаны? Күтүүсүз коноктор келип калганда. Эми биздики негизинен бул хоплама лагмандын падилжине окшоп кетет, менин оюмча. Көп эле жасайбыз деп ойлойм, баарыбыз эле. Бизге мындай өтө чочун тамак эмес. Жакшы. Жакшылап куруп алдык. Эми достор биз бир аз суу куябыз. Жана кайнашын бүтөбүз,
Урматтуу көрөрмандар, биз сиздер менен биргеликте бүгүн Өзбек ашканасынын хоплама тамагын жасап жатабыз. Биринчи биз этибизди кууруп алдык, керектүү азыктар менен сурбосун куюп кайнатып койгонбуз. Азыр болсо андан кийинкилерин салат экенбиз. Анда эмесе сөз сенде Бакыт. Сул уюк суу кайнагандан кийин биз калемпир менен картошканы дайындап алабыз. Картошканы да ошол эле формада 4 чарчы кылып туура алабыз, э? Капкагын ачып коеюнбу? Жок, ошол кайнап турсун азыр жакшылап. Жакшылап кайнап турсун. Себеп дегенде бизге эт дагы кичине жумшак болушу керек. Жакшылап кайнай берсе. Негизи бул канча кишиге жасап жатасыз азыр экөөбүз? Азыр болжол менен 4-5 кишилик порция десек болот. Албетте бул сиздердин өзүңүздүн рационуңузга жараша, ар кимдин рациону ар кандай бүгүнкү күндө. Канчалык өлчөмдө ич алышат, э? Бирок чын эле орозо маалында так ушундай ашкөктөр менен, ушундай азыктар менен, эт менен чогуу жасалган тамактар биздин иммунитетибизди көтөргөнгө, кубаттуу алып жүргөнгө, ошол эле учурда ден соолугубуз үчүн да өтө пайдалуу болот окшойт, э? Мындай ашказанды кыйнабаган, сен айткандай суулуу тамактар, э? Мындай экинчи тамак эмес, кургак эмес. Демек, бул биздин ден соолугубуз үчүн да өтө пайдалуу болот деп ишенебиз. Жазалышы деле, кылмасы деле сен айтып өткөндөй оңоюраак экен, э? Лагмангованын эмнесине окшош дедиң? Падливине окшош. Бизге чочун эмес, баарыбыз эле билебиз, үйдөн кылып жүргөнүбүз, болгону азыктары бир аз башкача болушу мүмкүн. Жана жасалыш ыкмасы бир аз өзгөрүшү мүмкүн. Ар бир адам өзүнүн үйүндө кылып алат, өтө деле кымбат эмес азыктар колдонулат. Жеткиликтүү десек болот да. Так, ал эмес картошкабыз менен калем туруп алдык. Эми биз кайнап аткан соуска кошобуз. Биринчи картошкасын салат окшойбуз, э? Колун кесип салам. Картошка менен калемпир экөө бирдей бышак, э? Картошка бул ушул өлчөмдө картошка примерно 5-10 мүнөттө бышат да. Калемпир деле ошол учурда өзүнүн даамын берип жетет. Жана эзип да кетпейт. Суусун биз ошондо анчалык көп куйбайт экенбиз да. Суусун анчалык көп куйбайбыз. Суюк болуп калбаш үчүн. Жакшы. Ал эмесе биз азыр бул кайнап турсун, картошкасы бышып, калемпир бышкандан кийин биз татымалдарыбызды салып, тузун салып, анан кийин эң аягында ашкөктөрдү салып, уже тамакты сунганга дайындайбыз. Ал эмесе көрөрмандар, биздин хопламабыз даяр болду. Картошкабыз бышты. Биз азыр ашкөктү жана сарымсакты турап туруп, эң аягында кошуп, даамына келтирип, тузун, татымалдарын кошуп туруп, дасторконго койсок болот. Азыр болсо, сен чыгарчу экенсиң, чесноктун өзөгүн. Майдалап туура алат экенбиз. Албетте. Сарымсакты бир тиш сарымсакты туура алат экенбиз, 4 кишилик порциясына. Сарымсакты өзүңүздүн табитиңизге жараша кошсоңуз болот. Кээ бирөө жактырбайт, кээ бирөө жактырат дегендей. Биз өтө көп кошпойбуз, орточо деңгээлде. Мындай майдалап туура экенбиз, э? Андан кийин кинза менен укроп дегенсиң, э? Ашкөктү эң аягында кош керек, себеп дегенде булда бүт витаминдердин баардыгы ушунда. Жана бул өзүнүн түсүндө жоготпош керек. Даамын дагы аябай сонун берет эң аягында кошулса. Турап жатканда да буну өтө эзбестен, тактада даамын баары калып кетпестен куч бычак менен тураш керек. Бардыгын балтадай эмес, текши кылып, э? Мен ушундай ашкөктү көрсөм эле байкем балталап коюпсуң го деп киши үйрөнүп алсам, бүгүн үйрөнүп алсам болот окшойт. Демек, биздин ханымыбыз даяр болду окшойт, э? Жакшы кайнап атат. Мен олорду кууруп атканда кошкон жоксуң, э? Жок, биз эң аягында кошобуз. Себеп дегенде туз. Себеп дегенде? Куруп жатканда кошсо болот, себеп деген татымалдын даамын аябай жакшы ачат. Бирок биз хопламага аягында кошобуз, себеп дегенде биз суу куябыз да, суу куйганда мунун суу буланышына жараша. Бул туз болчу, э, булчу? Бул туз, бул эме зира майдаланган. Суунун буланышына жараша даам өзгөрүп турат да. Биз бул тамак берердин алдында биз уже суунун өлчөмүн билебиз. Биз бунун даамы өзгөрүп кетпейт да. Бул? Бул кара калемпир, кара мурч. Жана кызыл мурч. Ачуу жакшы көргөндөр көбүрөөк кошсоңуздар болот. Түшүнүктүү. Ал эмесе аралаштырып даамын татып көрөбүз. Көп пышып кетпосун.
Эми эң акыркы өзүбүздүн ашкөк менен сарымсак салабыз. Бышкандайын баарын салып алгандан кийин салат экенсиз. Жакшы түшүнүп алдым. 1-2 мүнөт аралаштырып, сарымсак менен ашкөк өзүнүн даамын бергенден кийин чыдап көрсөңүз өзүнүн жыты да өзгөрдү мунун. Соңго зире берет турбайбы ушул жытты? Түшүндүм. Майдаланган зирени так ушул жака кошот экенбиз да. Ал эмесе сизге татып көрөлү. Менин эң жакшы жумушумдун эң жакшы көргөн жерде келдим окшойт. Урматтуу көрөрмандар. Демек биз өзбек ашканасынан хоплама жасадык. Керектүүлөрдү да бир жолу айта кетесиңби? Керектүүлөр эт, орточо май менен, кичине ич майдан же бөлөк майдан кошпойсоңуздар болот, куйрук майдан. Түрп, сабиз, сарымсак, кинза, петрушка кошсоңуздар болот. Картошка, калемпирдин түрлөрүн кошсоңуз болот. Жана өзүңүз каалаган негизинен азыктар кошуп жаса берсеңиздер болот. Бирок негизинен биякта даам берүүчү болуп ушул татмалдар саналат негизи эле. Биздикине айырмасы. Зире жана Зире, кара мурч, кызыл калемпир. Чын эле жыты сонун. Азыр болсо сиздер менен биргеликте даамын татып көрөбүз, урматтуу көрөрмандарыбыз. Биз бүгүн өзбек ашканасына баш бактык жана эң сонун тамактардын бири болгон хопламаны жасадык, Ооба. Тез жасалуучу. Хоплама негизинен жанында көк чай менен жана ысык нан менен берилет, лепешка менен. Сонун болуптур. Куттуктайм. Рахмат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер менен кайрадан эфир толкунунан көрүшүп болушкучакты. Кумандырыңыздар.